Гапаратиев атындагы Кыргыз улуттук сүрөт музейинде музейлер түнү иш-чарасы болуп, анда атактуу сүрөтчүлөрдүн эмгектеринин сүрөт көргөзмөсү, скульптуралык терапия, чеберлерден ар кандай мастер-класстар тартууланды. И устойчивость и процветание музея возможно только тогда, когда будут любители этого искусства. И на сегодняшний день наш музей – это и храм, это и форум, и мы надеемся, что это место очень приятного времяпрепровождения. И наш ведущий Валера сказал об огромной программе, которую мы сделали, и как бы традицией этого международного дня является открытие новых выставок. И на сегодняшний день, в этот день мы открываем несколько выставок. Музейлер түнү акциясы алгач 1997 жылы Берлинде башталган. 19 жылдан бери ал дүйнөнүн көптөгөн мамлекеттеринде салттуу өтүп келет. Ал азыр Европа гана эмес, Азияда да кеңири кулачын жайды. Россия, Казакстан, Эстония жана башка көптөгөн мамлекеттер менен катар Кыргызстанда да жыл сайын өткөрүлүп келет. Бул жерде Иштван Орос деген азыркы Мажарстандын эң мыкты график сүрөтчүлөрүнүн бирөөнүн сүрөтү экен. Мына турган сүрөт Альберт менен бирге өзүнүн автопортрети деп атап коюптур да. А бул Альберт Эйнштейн. Моунду карасаңар, Эйнштейн көрүнөт. Эйнштейн теориясы жердин тартылуу. Дүйнөдөгү табиаттагы, адамдагы, бүт жандуудагы, жансыздын бардыгы бул дүйнөдө деген бири-бирине тартылып турат да. Ошону бир абдан графиканын жолу менен окумуш кылып көргөзгөн. Ошонусу бул жерден көрүнүп турат. Бул борборунан, бул бардык жаратылыштагы, табиаттагы кубулуштардын бардыгы бири-бирине тартылып турат. Физиканын закону, Эйнштейндин ачкан закону графикага түшүп калган. Абдан талант, таң каласың. Өз эмгектеринде визуалдык парадокстарды, мейкиндик иллюзияларын жана салттуу живопись ыкмаларын колдонуп, көрүүчүнү искусство тарыхындагы каармандарга жана окуяларга жетелеген венгриялык графикалык сүрөтчү, дизайнер Иштван Оростун сүрөт эмгектери көрүүчүлөрдүн көңүлүн бурду. Я думаю, что сегодня киргизско-венгерский мейкиндик изоляциясын жана графиканы живопись менен айкалыштырган көп кырдуу талант Иштван Оростун көргөзмөгө коюлган бул эмгектери Венгриянын бүгүнкү маданиятын чагылдат десем болот. Кыргыз-венгер мамилелери артараптуу өнүгүп жатканын баса белгилейм. Бүгүнкү күндө эки өлкөнүн кызматташтыгын арттыруу үчүн эки тараптуу долбоорлорду колдоо максатында Кыргыз-венгер өнүктүрүү фонду негизделген. Андан тышкары жылына 200 студент Венгриянын жогорку окуу жайларына окуу мүмкүнчүлүктөрү түзүлгөн. Анын ичинен 100 бакалавр, 80 магистратура, 20 докторантура даражасында билим ала алышат. Сделать сотрудничество эффективным. Сонун саамалык болуп отурат. Бул жерден мага өзгөчө жагымдуу болгон бул сүрөттөрдүн өзгөчөлүктөрү, кадимкидей адамды фантастикага, башка дүйнөгө, жомокторго өзүбүздү тартып жаткандай сезимдерди калтырып отурат.